Assalamu alaikum. Facebook'tagi dostlar. Бүгінгі эфир жана бүгінгі тема кредит боюнча болмокчу да. Ушул кредит эч бир бийлик тарабынан көзөмөлгө алынып, кандайдыр бир элге жеңилдиктер болгон жок банк тарабынанчы. Мен кече YouTube'дан кредит боюнча кыскача айтып өттүм эле. Анан ошо YouTube'дан мени көрүп, WhatsApp аркылуу сүйлөшүп жүргөндөрдүн бирөөсү кече мага айтты. Эй, сен алыстан издеп эмне кыласың? Ошо кредиттин азабынан Россияга барып, сени менен иштеп жүрөт бирөө. Паланча деген кишиден сурасаң, банк кантип элдин канын ичип, кантип элдин жон терисин сыйрып атканын ошол киши айтып берет деди эле кече. Мен ошо YouTube'га видео чыгаргандан кийин. Анан ошо киши менен мындай жакындан таанышып сүйлөшсөм, айтып берди. Кыргызстанда көп эле банктар бар. Эми өзүңөр билесиңер, таш ыргытсаң таксиге тиет дегендей, таш ыргытсаң бүгүн банкка, аптекага, кафе, ресторанга тиет да. Элдин эсебинен акча жасаган, элдин жон терисин сыйрый турган акча жасагыч, элдин канын ичкич, жанагыдай нерселер аябай көп. Тилекке каршы элге жумуш бере турган, элди жумуш менен камсыз кылып, элдин жашоо шартын жакшырта турган нерсе жок бизде. Только элдин гана канын иче турган нерселер бар Кыргызстандачы. Байкасаңар, бүт эле элдин канын ичмей. Ошо элдин канын ичип аткандардын сап башында биринчи орунда бул банк. Банк, достор. Эй, мен кече айттым, тугандар, менин YouTube каналымда подписчик аз болгондуктан көп адам көрө бербейт. Ал жерде 2000ге жетпеген подписчик бар. Мына бүгүн да ушул жерден кайталап коеюн. Мен YouTube'дан көрүп атам. Мен көргөндү силер деле көрсөңөр болот. Силерде да көз бар, кулак бар, акыл эс бар. Ай, өнүккөн өлкөнүн экономисттери, эксперттер айтып атат. Эгер кайсы бир өлкөдө дейт, кредиттин үстөгү 4,5%тен ашык болгон болсо, демек ал өлкөнүн дейт, жетекчилери коррупционер деп атат. Демек ал өлкөнүн бийлиги ууру деп атат. Ал өлкө өз элинин канын ичкен, өз элин моминтип муунткан өлкө деп атат. 4,5%тен ашкан болсо, ай тугандар. Кечеги Адыл деген аке айтып берип атат, ноокаттан болот экен. 40%тен алган экен. 40% деген бул эмне деген нерсе, тугандар? Аман банк деген бар экен бизде. Мен угуп эле жүрөм, бирок Аман банкка күнүм түшпөптүр. Ылайым күнүбүз түшпөй эле калсын бул кредит бергендерге. Мынабу Аман банк бүгүн канчадан берип атат? 1,5 жыл мурун алганмын дейт Аман банктан. 40% менен алганмын дейт. Тугандар, бул эмне деген нерсе? 40%тен кредит берет деген. Дагы бир жолу айтам. Мынабу эл аралык батыштын эксперттери, экономисттери айтып атат, эгер кайсы бир өлкөдө кредиттин үстөгү 4,5%тен жогору болсо, демек ал өлкө өзүнүн элин муунткан өлкө. Демек ал өлкө өзүнүн элин кордоп, өзүнүн элинин канын ичкен өлкө деп айтып атат. Биз жаман көргөн Кытай, мисал Кытай деп Кытайды жаман көрөбүз. Бирок билесиңерби, Кытайда кредиттин шарттары кандай? Канча проценттен берет элге? Кыргызстанда мисалы бийлик тарабынан элге эч нерсе жок. Эч нерсе кылган эмес бийлик. Проблемаңарды чечкен эмес, социалдык жактан эч бир маселеңер чечилген эмес. Жок дегенде ушу кредитти чечип койсо болот эле, тугандар, ай. Ушу кредитти дагы чечпейт бул чыккынчылар, бул акмактарчы. 40%тен $10,000 алганмын дейт. Баламы срочно боорунан операция кылып дейт. Мен баа кыргызчылык там, кыргызбыз дегеним,
элден жардам сурагандан уялып, намыстанып, анан ошо кредит алган экен да, кредит алганмын дейт. Төлөй албай калып дейт, жашоо шартым оорлоп кетти дейт. Минген машинамды саттым дейт. Эски тракторум бар эле, тракторумду саттым дейт, ошо кредитти төлөйм деп. Анан болбой калганда ушу Россияга келдим укам дейт. Кредитти токтотуп, жанагы заморозка деп коюп, тоңдуруп коюп, ушул жака келдим. Мен ошо кредитти төлөйүн деп келдим буяка дейт. Туугандар, ай кыргыздар, эмне эле уктап атасыңар, ай? Жаны оорубагандын Кудай менен иши жок дейт. Пока что силердин башыңарга түшмөйүнчө, пока что силер кредит алып, банкрот болуп, итке минип калмайынча силер түшүнбөйт окшойсуңар. Ай, акчасы жок болсо, срочно баласына же бир жакын тууганына операция жасаш керек. Өзүңөр билесиңер, операция кымбат. Өтө чоң суммадагы акча керек болот. Анан ошо акчаны табыш үчүн адамдар эмне кылат? Кредит алат, болгон мал мүлкүн сатат. Туурабы? А ошо кредитти жөн бербей, канын ичип, 35-40%тен элге кредит берет деген бул эмне деген мамлекет, эй? Эй, кыргыздар. Эй, эмне келесо боло бересиңерби кечикеле, ай? Эй, бул эмне деген мамлекет? Кредитти чечип кое албагандан кийин, эй? Мейли болуптур. 5% кылбасын, мейли 6% кылбасын. Жок дегенде бир 8%га түшүрүп койсо болбойбу? Сен ошо кредитти төлөгөнгө сенин мүмкүнчүлүгүң барбы? 35-40% төлөгөнгө сенде ошол жерде доход барбы? Киреше куюлуп түшүп атабы? Эми билем, кимдир бирөөнүн иши жүрүшүп, башына бакыт кушу конуп, байлык келип атышы мүмкүн. Эми ал кутулат кредиттен. А бирок кимдир бирөө кыйналып атат да. Иши жүрүшпөй калат, мисалы, банкрот болот, стресс болот. Канча үй бүлө бул кредиттин айынан ажырашып атат, туугандар. Мен силерге айта берип, уже айткым да келбей калды. Ай, мынау жаш үй бүлөлөр кредиттин айынан ажырашып атат. Бул эмне деген нерсе? Бул өз элине болгон чыккынчылык бул. Өз элине болгон бул кара ниеттик, кара мүтөздүк. Эч бале кылган жок. Мейли жолуңу оңдоп болуптур. Мейли билим берүү тармагын сапаттуу кылып билим бербептир балаңа. Мейли пособия бербептир балаңа. Пособия бербейт, өзүңөр билесиңер. Пособия берсе да жетпейт, ни хрена жетпейт. Канча 1000 сом береби же 1300бү? 1,5 миңге жетпейт болуш керек. Смотря, могу кайсы район, могу Бишкек жакта көбүрөөк болуш керек. Алыс каймактарда кандай билбейм. Эч нерсе берген эмес, бийлик сага эч нерсе берген эмес. Эч нерсе түзгөн эмес сага. Только сенин эсебиңнен гана акча жасап атат булар, ай. А ошо банкирлер, ошо банк ачып койгондор, банктын эсебинен акча жасап бизнес кылгандар, тилекке каршы алар чоң кызматтарда, алар жогорку кеңеште, алар парламентте отурат. Алар чечпейт. Алар башын оорутпайт бул маселеге. Качан пиар керек болгондо, качан шайлоо жакындап калганда, качан элди алдаш керек болгондо, качан элдин добушун ала турган учур жакындап калганда анан чыгышат, сайраккан болуп чыгышат, анан жанагы байрактарын, плакаттарын көтөрүп алышып. Мынау жүзү жок, мынау акмактар отурбайбы бүгүн? Ай, ким чечет бул кредитти, ким чечет? Мен кече мына үстүдө Кудай турат. Мен мына кече өткөн түнү мына историяга кирип да карап койсоңор болот. Мен кече түнү ночто иштедим. Анан үйгө келип, кичине эс алып, 3 саат уктадым да, анан душ-буш кылып алып чыктым. Ай, ушу Facebook'a кирейинчи. Ушу кредит боюнча кичине ой бөлүшөйүнчү. Адамдарга жеткирейинчи. Мынау күнөөлүү, жанагы акча жасагыч чүмчүктөрдүн фейктери мени карап отурат могу жерде подписчик болуп алып. Ушулар уксунчу, ушу акмактар деп. Туугандар, бул эмне деген нерсе? Бул согушта да мындай потеря болгон эмес. 40%тен. А мен айтып атам, 40%тен да кредит аласызбы деп атам. Башыңыз иштебейби? Эмне мынча кымбат алдыңыз? Сиз өзүңүз апарып эле тозокко салып коюпсуз да десем, башка айла жок дейт. Бир тууганыман сурасам, бир тууганым 10 миңден ашык акча бере албайт экен дейт. Ооба, бир туугандарында проблемасы бар да бүгүн.
Мен деле бүгүн бир тууганыман акча сурасам 10 миңден ашык бере албайт. Катыны бар анын дагы, жеңем бар, же келин бала бар. Кулагын бурап отурган, бир эркектин кулагын бурап, эркектин канын ичкен бир катын бар. Бир бойдок кезде бир тууган элек. Бойдок кезде бир тууган элек, бир төшөктө жатып ойногон кезде бир тууган элек. Анан өз алдынча түтүн булатып, катын бала чакалы болгондон кийин бул эркегиң дагы катындын сөзүн угуп калат. Катын көтүңү кыс десе көтүн кысып калат бу бир туугандар дагычы. Мына эми үй бүлөдө деле байкап көрсөңөр, бир үй бүлөдөн бирөө болот, бир тың чыкмачы. Колунда бар, мындай бир башына бакыт кушу конуп, кичине бир иши жүрүшүп, содасы жүрүшүп, анан байкуш иши жакшы жүрүшпөгөн бир туугандар ошонун көзүн карайт да, кем ака же байке кичине жардам бере турчу, $2000 бере турчу, же $1000 бере турчу, мынтип калдым, тигинтип калдым десең, аның эмне кылат? Аның тиги катынынын көзүн карап отурат. Жеңең бир бале десе берем, болбосо жок деген сипчи. Ушундай болуп калбадыбы? Бүгүн карапайым элдин жашоосу түшүнгөн адамга оор, өтө оор. Анан жанагы немелер боюнча, мисалы, бийлик башында жүргөн кыйындар боюнча. Мен эми айтып атпаймынбы? Мына тема боюнчачы, мына кредиттин мына элдин канын ичип аткан банктар боюнча ким көзөмөл кылат, ким үстөгүн түшүрөт, тиги процентинчи, ким процентин түшүрөт деген суроо болуп атат да бул жердечи. Ким көзөмөл кылат? Силер фанат зомби болуп шайлаган Садыр Жапаровпу? Акылы, мээси мындай күчү жетеби экен Садыр Жапаровдун ушуга бүгүн? Ким Мариповпу? Мына мокаттык туугандар өздөрү айтып атат, булар өмүр бою коррупционер болчу, бул Мариповдун туугандары, аталары деп. Ушу коррупционерди алып келген эми ушу бийликтен билбейм мен, эмнени күтүп атасыңар? Ким Марипов чечеби проблемаңарды? Же ким Чимкирик чечеби? Могу кредиттин жанагы үстөгүн ким чечет туугандар? Акыры жоопкерчиликти мойнуна алган кыргыз бийлиги бар да. Силердин эсебиңерден саалык төлөгөн элдин эсебинен айлык алып аткан бийлик бар да. Министр бар, президент бар, президент. Эмне кылып жүрөт бүгүн президент? Уже мына 6 ай болуп атат. 2 айдын ичинде кыйратат, жыргатат деп атты эле, эми уже 2 жылга өтүп алышыптыр, эми 2 жыл убакыт бергиле деп. 6 айдын ичинде кыйратпаган президент 10 жылдын ичинде да кыйратпайт. Жөн эле лош, жөн эле фон бар эле. Ишинин жыйынтыгы жок, жөн эле курулай эле пиар, курулай эле реклама. Кредиттин үстөгүн түшүргүлө. Айткыла туугандар, түшүргүлө. Мына азыр өсүп келаткан жаштарга, жаш муундарга кыйын болуп атат. Жашоо, турмуш. Айласы кеткенде ал кредит алат. Бир бале алып сатыш керек. Эч болбосо же машина алып, кредитке машина алып, бир $4000-5000, же такси айдаш керек. Кредиттин үстөгү проценти көп болуп аткан болсо, ал кантип төлөйт? Карызга батабы? Же төлөй албай калса кетеби элдин баары? Мен мына жерде Россияда жүргөн кыргыздардын, мына эгер адашпаган болсом, 90% нашот кредиттин эсебинен жашайт экен да. Бүт кредити барлар экен ушул жерде жүргөндөрчү. Канча алдың эле десем 300 000, канча алдың эле десем 500 000, канча алдың эле 150 000. Жок, менин кредитим жок, вообще 0 дегени 80 000 кредити бар экен. Же телефонун кредитке алган. Же үйүндөгү муздаткыч жанагы холодильниги менен телевизорун кредитке алган. Кредити жок дегендики. А так 500 000, 700 000 же миллион кредит. Кредитке тыгып коюптур да силерди. Мейли, кредиттин болгону да жакшы, бирок мунун проценти үстөгү азыраак болуш керек эле да. Силердин эсебиңерден мындай жөн эле воздухтан эле акча жазып атпайбы туугандар? Ошо кредиттин эсебинен акча жазаган шүмшүктөр, жуликтер, сүткорлор, нада буйдит буларды сөгүш керек. Акмактар, сволочтар, эртең кайда келет булар? Жалган жашыкты айтып, 200'лөнүп, лөлүлөнүп, актер болуп эртең келет булар кайда силердин добушуңарды алыш үчүн. Акмактар. Парламентке видео кайрылуу кылыш керек дейт. Кечинде бирөө айтып атат. Ушул нерсени сүйлөшүп атсак, парламентке кайрылуу кылыш керек. Какой парламент? Кайсы парламент? Өлүк парламентпи? За то, что сенин добушуңду сатып алып туруп келген, сени алдап келген парламентке сен кайрылуу кыласыңбы?
Bu parlament өлүк parlament. Бұл 2015 жылы сенің добушуңду сатып алуу жолу менен келген. Сени алдоо жолу менен келген. Жанагы ким? Рыскелди Момбеков айткандай, бул чимкириктердин жүзүнө кылмыш иши козголуш керек. Отурасың арана, ушу парламент карап коет, парламент чечет. Парламент мына чечет, мына. Парламент эмне кылды эле? Силерге мына кылган парламент. Өткөн жылы мына кылды, парламент. Ушу парламентке ишенип атасыңарбы? Ушу парламентти шайлагансыңар, алдангансыңар. Пока что биздин аң сезимибиз, көз карашыбыз өзгөрмөйүнчөчү туугандар. Мындан хуже парламент келет. Мындан хуже депутаттар келет. Келип алып туруп дагы каныбызды ичет, анан кийин керек болсо 50%ке чыгарат кредиттин үстөгүн. Керекпи ал? Керек эмеспи алба деп. Бул бийлик деген бар да. Бийлик караш керек эле да. Мынау банктын кожоюндары ким? Булар эмне? Сыгандарбы? Булар эмне? Немистерби? Булар эмне? Башка планетадан келген адамдарбы? Ошо сенин эле кыргыздарың, сенин эле туугандарың, кошуналарың, жердештериң, жезделериң, бөлөлөрүң, тайке тагаларың. Сенин каныңды сенин туугандарың ичип атат. Билбесең билип ал. Сенин кошуналарың, айылдаштарың ичип атат. Ошо айылдаштарың барган, шайланып, жердештериң барган, туугандарың барган. А сен ошо туугандарыңды шайлагансың, добуш бергенсиң. Сенин каныңды ичиш үчүн, сенин эсебиңен акча жасаш үчүн ошо тууганыңа добуш бергенсиң. Тууганың бүгүн эч нерсени чечкен жок. Төрөбаев тууганың эмнени чечти? Мына сузактыктар эмнени чечти? Же Бабанов эмнени чечиптир? 2015-тен 2017-ге чейин 2 жыл отурду, 2 жыл отурду ошол жердечи. Каккан газдай болуп жогорку кеңеште 2 жыл отурду. 2 жыл деген бул эми 12 айдан мисалы 24 ай бар. 2 жылдын ичинде Бабанов эмне кылыптыр? Кече мен YouTube'га видео койсом, өлүп талып Бабановдун таракандары, сукалары кирип алып коммент жазып атат. Бабанов эл уулу, акмактар Бабановго каршы чыгып атат дейт. Бабанов эл уулу болсо, 2017 жылы сени таштап кете беле? Кеңкелестер, Бабанов эл уулу болсо, 2017 жылы тике туруп бербей беле ошол жерде? Эр болсо, батыр болсо. Эсиңе да мен дагы ошол жерде эркекче Бабановго айтмакмын. Азамат экенсиз деп. Ушунча кылган баягы кетирген кемчилигиңизди бир эрдигиңиз менен жууп койдуңуз. Эркек экенсиз демекмин мен Бабановго чыгып турупчу, ошол жерде эркекче туруп бергенде 2017 жылы. Мынабы ызычуу, мына өткөнкү парламенттеги болгон ызычуу бул 2017 жылы болуш керек эле бул. Октябрда, ошо 2017 жылы 15 октябрда президенттик шайлоо болгон, ошондо болуш керек эле. Бул шайлоо таза өткөн жок. Админ ресурсту колдонуп, баарын оозуна тыгып, мынау аша, акмак аша. Соке доосун алып келип алып, деп туруп эл ошондо чыгыш керек эле. Кана бүгүн Соке жооп берип атабы, мына сөз келгенде айталы. Эмне кылды? Эмне кылды туугандар? Эмне кылды? Эмне кылды? Эмнени чечти булар силерге айткылачы? Эмнени чечти? Жок дегенде ушу бир проблеманы нормально чече албайт экен, Кредиттин үстөгүн чечип кое албайт экен, туугандар. Бул бүгүн кимдир бирөөнүн курсагы ток, кимдир бирөөнүн бүгүн кымбат машинасы бар, салып койгон үйү бар, ойлоп атышы мүмкүн. Мага эмне өлүп кетпейби дейт. Эсиңен чыгарба. Бүгүн курсагың ток, алдыңда кымбат машина болушу мүмкүн. Эртең жөө, айдай талада көчөдө калышыңды унутпагының. Берген дагы Кудай, алып койгон дагы Кудай. Мен көргөмүн. Мурдуларым балта кеспей момутуп керкейип Лексустарды тээп калгандарды көргөмүн. Бүгүн батирде отурат, батирде көчөдө калган бирөөлөр. Убагында момутуп кутуруп көп байлыкты көтөрө албай кеткендер. Көппөгүлө туугандар, көппөгүлө. Мынау карапайымдар кыйналып атат, айтайын дегеним бул жерде, реально кыйналып атат. Вообще мындай невозможно. Невозможно бул түшүнгөн адамга, бул 40%тен кредит берет деген сволочь, мынау Аманбанк, идиот, блядь. Жана башка банктар, не только Аманбанк, жана башкалар, мисалы, могу Бабановдун банкы, жана башка керек болсо Райымдын банкы бар дейт. Тиги Уялчак, Камчыбек, Жолдошбаевдин банкы бар дейт. Бүт эле баары банкир болуп чыгыптыр да. Баары эле силердин эсебиңерден акча жасап атыптыр да, силердин каныңарды ичип атыптыр да. Бүт эле эл душмандарын шайлап, аларга мүмкүнчүлүк берип, аларга мандат берип, аларга момундай күбөлүк берип туруп, отур мына ушул жерде. Биздин каныбызды ич.
биздин шымыбызды шыпырып туруп аркабыздан сайып койсоң дагы биз унчукпай отура беребиз деп шайлап койгон экенсиңер да 2015 жылы. Жана мен Бабанов деп калдым. Мисалы, Бабанов 2017-ге чейин, мисалы 2015-тен 2017-ге чейин 2 жыл отурбадыбы? Сени сүйсө, сенин проблемаңды чечем десе, ошол жерден жанагы өзү айтып аткан 2015 жылычы биз төмөндөтүлгөн пайызда, мисалы проценти аз ипотекалык жанагыдай нерселерди кылабыз, анан биз үйлөрдү курабыз, тиги жаштарга деген шарт түзөбүз, анан митебиз, лололо, лалала, бла бла бла, укмуш убадаларды берген. Кана ошо убада? 2 жыл бар эле. 2 жыл отурду. 2 жыл отурду ошол жерде. Ата журт республиканын атынан отурду ошол жерде. Эмне кылды? Эмне кылды? Жана башкалар, жана Төрөбаев. Мынау Төрөбаев, сука Төрөбаев эмне кылды? Мына менин жердешим, сузактыктар. Кичине мындай адам болгулачы. Бир жолу эле идиот, бир далбоеп боло бербегилечи. Бир туруп Төрөбаевди мактайсыңар, бир туруп Тазабекти мактап каласыңар, бир туруп Ташиевди мактап каласыңар. Ушу Тазабек менен Төрөбаев, тиги Тазабек Икрамов менен Бакыт Төрөбаев иштесе, сенин проблемаңды чечсе, анда өзгөрүү болмок. Кичине болсо да өзгөрүү болмок эле. Алардын укугу бар болчу. Ошо жогорку кеңеште отуруп алып, сени менен менин проблемамды чечкенге алардын укугу бар эле. Ошо биздин үнүбүздү, биздин укугубузду коргойбуз деп, мисалы биздин үнүбүздү угуп, биздин укугубузду коргойбуз, элге мыйзам алып келебиз, мыйзам чыгарабыз деп барган алар жогорку кеңешке. Анан эмне кылды? Анан акча жасап отурду. Бүгүн дагы отурат. До сих пор бүгүн дагы отурат алар. Төрөбаев, жана башкалар. Жана башка бир топ депутаттар отурат. Каныңарды гана ичип. Эми ушуларга кечинде бирөөсү айтып атат да, мына адамдын аллергиясын козгопчу. Мына парламентке кайрылыш керек, ушу парламент чечип берет. Кредиттин дейт, үстөгүн, жанагы процентин парламент. Туугандар, парламент бүгүнкү 6-чакырылыш парламент чечип берет деген нерсе, бул баягы мындай да, сүт чыкпай турган кысыр уйдан мен сары май жасайм, курут май кылам, сүзмө кылам дегендей сөз да. Ал кысыр уй жок маракта, аны таң аткыча эмчегин тарткылап чойсоң дагы чыкпайт. Анда сүт жок. Кайсы сары май, кайсы сүзмө, кайсы курутту кыласың. Ошол сыяктуу тиги сенин чимкириктериңен дагы эч нерсе чыкпайт, эч нерсе кылбайт булар. Качан шайлоо жакындап калганда, эртең мисалы ноябрда деши мүмкүн, же октябрда деши мүмкүн, пока булардын айы күнү белгиленген жок туугандар. Пока белгилене элек. Качан ай күнүн белгилеп коомчулукка айтканда, анан ошондо башталат пиарларчы. Суу чыгара коймой, анан мектепти ремонт кыла коймой. 30 жылдан бери эми көрүп деле тажабадыңарбы? Мынау добуш сатып алуу бул Акаевдин тушунда башталган туугандар. Сузактыктар. Мен мына факты менен айтып берейинчи. Жана немелерге фанат зомбилер отуруп алып, мен факты менен айтып берем деп атабы? Эмне фанат зомбилер отуруп алып кыйкырса болот, мага болбойбу? 95 жылы эгер адашпасам, 94 же 95. Ошондо биринчи шайлоо башталган Акаевдин учурунда. Эмил Узакбаев сузактыктардычы мас кылып виного, арака, самогонго, етке, концертке алдап кеткен. Жалган десеңер, мына бүгүн Абдымалик Шерматов деген аке бар. Өкө ким эле жана Айнагүл Абасова деген YouTube каналы бар. Эгер таппасаңар, YouTube каналга кирип туруп Айнагүл Абасова деп жазсаңар, өкө ошоктон кош жылдыз болуп атабы билбейм. Мен багы бирөөнүн жеке жашоосуна кызыккым келбейт. Негизи Абдымалик Шерматовду ошо Айнагүл Абасованын YouTube каналынан тапсаңар болот. Ошол кишиден сурагыла. Эгер чындап эле Кудайдан корксо, ыйманы бекем болсо айтып берет. Ооба, Эмил Узакбаевдин акчасын алганбыз, ооба, элге концерт коюп бергенбиз деп. Биринчилерден болуп ошо Абдымалик Шерматов менен Динара Аккулова барган, элди алдап 95 жылы биз анда деген, биз кичинекей бала болчубуз, биз мектепте окучубуз, биз концерттин көргөнү барганбыз. 2 күн катарынан концерт койгон, мына Курманбек айыл өкмөтү, Сузак району, мына верхний зона, нижний эмес, верхний зона. Ошондогу улуу муундун адамдары баары билет. 95 жылы ким шайлоого катышса, кимдин акылы жетип калган болсо, ошол кезде мына Эмил Узакбаевди тааныгандар, билгендер баары ушу сөзүмө подтверждать этип берет.
Алдап кетти. Алдоо ошондо башталган. Не дейт, Сузакта өкмөт өзбек экен дейби? Билбейм туугандар, болушу мүмкүн. Эми Сузак дегенде Сузак чоң районда. Нижний зона, анан верхний зона болуп бөлүнөт. Ал нижний зонада ошо жанагы туугандар көп жашайт. Верхний зонада нукура таза кыргыздар ал жакта. Менен баягы улутка бөлгүм келбейт. Негизи айтайын дегеним, биз тарапта башка улуттар жок, жалаң эле кыргыздар. Ошо 95-жылы Эмил Узакбаев шайланды. Эми эл алданыптыр, мейли арагын ичиптир, виносуна сугарылыптыр, концертин көрүптүр. Менин эсимде туугандар, до сих пор эсимде. Bir аксакал чыгыпчы, сакалың өрттөнгүр эле деп айтыш керек, эми жаны бейиште болсун. Ал аксакалдардын көбү раматлык болуп кетти, көз өтүп кетти. Бирөө да чыгып сурап койгон эмес. Бирөө да сураган эмес ошондо, Эмил, иним, билбейм, жа дос деби. Эмне кандай программаң бар? Кантип элге шарт түзөсүңөр, Союз бузулду. Баары талкаланды. Урдалды. Кана эмне кыласыңар? Кантип жаштардын проблемасын чечесиңер? Жаштар кантип үй бүлө багат? Кантип биз жашайбыз деп бирөө айта алган жок да. Жөн эле барды, шатара шатман кол чапты. Анан шайлап койду. Андан дагы өкүнүчтүүсү, андан дагы кейиштүүсү 2000-жылы 2-срокто Эмил Узакбаев өзүнүн ордуна бир тууган үкөсүн алып келди. Турдубек деген, Бакиличка Чабан. Чабан, мен бүгүн алдыман чыкса да мен бетин айтып берем. 2010-жылы качып кеткен. Немеде, могу Октябрьскийде жолугуп калганбыз. Эмне жумуш кылып атасыз десем, мен Текебаевка советникмин дейт. Анан айттым, эгер Текебаевдин күнү сизге түшүп калган болсо, анда Кыргызстандын тарткылыгы алдыда экен дедим. Анда биз дагы көп кыйналат экенбиз дедим. Какой-то бир чабан, какой-то бир жуликти Текебаев советник кылып алган болсо, анда иштин бүткөн ошо экен десем, уялгандан качып кеткен. Бир жип машина айдап алып, бир ойношубу же тууганыбы билбейм, бир жаш келинди салып алган экен. Coca-Cola деген магазин бар болчу. Мына факты менен айтып берейин, мына неме Октябрьскийликтер, Сузактыктар, Көк жаңактын поворотунда Coca-Cola деген кызыл магазин болот эле. Ошол магазинде Айсулуу, Исраил деген акелер иштечү, Бакыт дегендер иштечү ошол магазинде. А мен ошол жерде бир дос балам менен турсам, дуйша ичет го Кыргызстандачы. Жанагы тополоңдон кийин да 2010-жылкы революциядан кийин болчу. Май айлары экен, ушу май айларынын башыда эгер адашпасам. Анан бир жип келип токтоп калды. Костюм кийген бир чиновник да, бир элдин канын ичкен, анын жүзүнөн эле көрүнүп турат. Анан магазинге келди, колунда барсетка. Мындай карасам, чото өңү тааныш да. Ойлондум, ким бул? Кайсы бир жерден көргөм мен бул кишини. Реально өңү ушундай тааныш. Анан жанагы немеге сатуучуга барып сүйлөп атат, бир бале деп атат. Анан бардым дагы. Анан айтып атам да, сиз депутат болгонсо дедим. Десем, сен мени бирөөгө окшоштурдуң дейт. Деп мага сүйлөп атканда уже точно тааныдым. Жок дедим, мен окшоштурбай эле дедим. Сиз Эмил Узакбаевдин үкасы болосуз дедим. Десем, мени карап туруп, ооба эмне болду, тынччылыкпы дейт. Эмил Узакбаев биринчи жолу шайланып, кийин айыл чарба министрине кетти. Анын ордуна сиз келдиңиз дедим. Сиз дагы элди алдап кеткенсиз дедим. Бир жолу бут басып келдиңизби десем, жан ширин экен да буларга. Жооп бербей качып кетти. Ошол жерде ала турган жанагы нерселерин дагы толук алган жок. Жооп бере албай какап калды. Какайт да, көтү бок да, сука да булар. Анан мен айтып атам, токтоң, качпаңыз дедим. Биз сизди сөкпөйбүз, урбайбыз. Бирок ушул немеден округтан сиз баргансыз дедим. Канча мыйзам жаздыңыз дедим. Мына жаштарга бизге бир пайдалуу мыйзамыңыз барбы дедим. Эгер мыйзамыңыз болсо, мен мындай чоң ата болуп суроо берип атам. Эми чоң атам теңдүү киши да. Эмнеге коркушум керек? Бир дагы мыйзамын айтып бере алган жок Турдубек Чабан. Сурадым да мен, канча мыйзамың бар дедим. Эгер бизге пайдалуу мыйзамыңыз болсо дедим, анда биз кийинки жаштарга айталы, ушундай биздин өрөөндөн ушундай бир кыйын депутат чыккан, мынау мыйзамдын автору ушулар ушундай мыйзамды алып келген, биз ушуларды сыйлай жүрүшүбүз керек деп айталы деп алдын тосуп алып сүйлөп атам мен журналисттерден кем калбай. Жаль, эми телефонум жок. Десем, качып, жок, мен шашылып атам, жок, мен жооп бергенге убактым жок дейт. Анан акырында айтып атам да,
Боптур дедим. Азыр эмне иш кылып атасыз дедим. Деги бир элге пайдалуу бир иш кылып атасызбы десем, анан айтып атпайбы мен Текебаевка дейт, советникмин дейт. Какой советник, блядь? Сукалар. Ошентип алдап кеткен. Экинчи жолу дагы алдаган. Мен муну айтып атканым, ошо 95-жылы Эмил Узакбаев алдады. 2000-жылы УКасын алып келди. 2005ке чейин отурду. Эми ал кезде мыйзам чыгаруу, анан эл өкүлдөр жыйыны деп 2 палатага бөлүнчү. Азыркыдай азыр бир эле болуп калбадыбы? Жанагы 120 чимкирик отурбайбы азырчы? Мына баары эле чок отурушат. Анда экиге бөлүнөт эле ал кезде. Ошентип 2005ке чейин отурду, анан ызы чуу башталды, тополоң болду. Эми калганын өзүңөр билесиңер, 2005тен кийин кимдер келди, кимдер элди алдады, ким элдин эсебинен акча жазады дегенде. Кыскасы туугандар, түшүнгөн адамга, карапайым адамга жашоо оор, түшүнгөн адамга жашоо өтө кыйын. Жаны оорубагандын Кудай менен иши жок дейт. Пока бирөөнүн башына түшүп, кредит алып, кредитин төлөй албай, кыйналып калмайынча, же ошо кредит берген жанагы банктын кызматкерлери ар 2 күндүн биринде үйүңү келип, эшигиңи таккылап, тынчың алганда анан түшүнөсүң. Пока что сенин башыңа түшмөйүнчө, пока сен кыйналмайынча, жанагы курсагы токтор 40ке кирип коюп, жанагы эт самсаны 40ке кирип жүргөндөр, пока сенин башыңа түшмөйүнчө сен түшүнбөйсүң. Туугандар, дагы бир жолу айтам. 4,5%тен ашкандан кийин деп атат. Мынабы независимый эксперттер айтып атат. 4,5%тен ашпаш керек деп атат кредиттин үстөгү. Эгер 4,5%тен ашкан болсо, демек ал жерде коррупция деп атат. Ал элдин канын ичкен, ал өзүнүн элинин деп атат. Жон терисин мындай эле сыйрып алган өлкө деп атат. 4,5-дан кийин ашып кетсе деп атат. Биздин бийлик оңолбоду, же биздин эл түшүнүп өлбөдү. Анан чыгышат, ууру кескилерди колдоп чыгат. Бир карасаң, ой, Асылбек эл уулу. Нахрен, какой эл уулу Асылбек? Асылбек жазасын алсын. Ошо Абдулла Капаров айтып берген. И ошону далилдеп эле, ошо Абдулла Капаров айтып берген боюнча эле ага уже достаточно статьяларды моюн илип туруп, уже 20 жылга камаса болот. Мен Кумтөрдү, эгер Кумтөрдү кошо турган болсо, Асылбек Жээнбеков 50 жылга өмүр бою камакта отуруш керек бул. Анан Төрөбай Зулпукаров, мына көрдүңөрбү? Жасалма диплом менен отурганын көрдүң, окудуңарбы? Жасалма диплом менен жүргөн экен. Фальшивый диплом менен. Ана. Жүрөсүңөр анан. Фальшивый дипломду сатып алган. Жасалма диплом менен депутат болуп, эми ушулар мыйзам жазып, мыйзам жазды өзү биринчи булар. Жазса өздөрүнө пайдалуу мыйзамды жазды. Ууру көпөстөрдүн проблемасын чече турган, олигархтарга польза, прибыль алып келе турган мыйзамды жазды, а бирок силер менен бизге, карапайымдарга, чор таманга пайдалуу мыйзам жазган жок. Мынабы Асылбек, Өмүрбек, жанагы Төрөбай дегендер, Төрөбай Зулпукаров, Асылбек Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, жана башка бир топ. Мынабы Бакыт Төрөбаевди дагы чукулап текшерсе, бул жигит да таза эмес. Бул жигит да таза эмес. Көтү түшүп бүрүшкөнүнө караганда, мунун дагы аркасында бир немеси бар. Бул мынабы Глейген ун завод, мелкомбинат. Ушулардыкы. Кандай жол менен алган? Кандай жол менен? Элди алдоо жол менен. Бул элдики болчу да. Жана башка бир топ фирмалары бар булардынчы. Коррупционерлердин балдары келди. Кыздары келди, өкүл уулдары, күйө балдары, жана башка бир топ туугандары келди. Ошолар мычкып, каныңарды ичип отурат. Туугандар, мындай болбош керек. Мындай болбош керек эле. Уят, мурдагы постсоветский өлкөлөрдүн эли жакыр. Мурдагы 15 республиканын, мурунку баягы СНГ өлкөлөрүнүн эли жакыр. А 15 республиканын бийлиги, чиновниктери элдин канын ичип гана отурат. 15 республиканын бийлиги элди эркиндикке чыгарган жок. Россия баш болуп. Какой демократия? Эркиндикке чыккан жоксуңар. Эркиндикке чыкса, жанагы ким эле? Унутуп калдым азыр. Бирөө бар го жанагы. Мейли, мен истегенди айтармын. Кыскасы, каныбызды ичип,
мындай кашыктап эмес. Булар биздин каныбызды чөмүштөп, кружка менен гана ичип атат да. Силердин биздин каныбызды, биздин ырыскыбызды, биздин өмүрүбүздү, биздин ден соолугубузду, биздин келечегибизди уурдап атат бул чимкириктер, бул акмактар, жана башка чиновниктер. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Азыр акмактардын, элдин эсебинен акча жасаган сүткорлордун, уурулардын, ууру олигархтардын фейктери, жугундукорлору бүт соц тармакты ээлеп алыптыр. Коммент жазып отурат. Кечээ күндөн бери Бабановдун таракандары, Бабановдун жалданмалары менин YouTube каналыма кайра коммент жазып коюп отурат. Билип алышыптыр. Мына ушул Бабанов боюнча көп айтат. Короче, давай киргиле, соккүлө деп айтканбы билбейм. Ар кайсы бирин блоктосом экинчиси, үчүнчүсүн блоктосом төртүнчүсү, төртүнчүсүн блоктосом бешинчиси. Мен айта берем, ал силер жанагы коммент жазып мени сөккөндөн эч нерсе өзгөрбөйт. Силер даже доказать эте албайсыңар. Бабанов канчалык деңгээлде таза, канчалык деңгээлде эл уулу экенин даже силер доказать эте албайсыңар. Ошо байлыгы, ошол акчасы каяктан келгенин биринчи элге айтып бергиле. Бабановду колдоштон же Бабановго фанат болуштан биринчи Бабановдун мал мүлкү кандай жол менен келген? Кандай жол менен келген? Ошону биринчи далилдеп элге, коомчулукка түшүндүрүп бергиле. Анан кийин коргогула. Жана ким? Асылбектин таракандары. Аларга дагы айтат элем. Бүт эле аял кишилер Асылбекке боштондук деп жанагыдай нерселерди коюп алышыптыр. Сүрөттөрүн жаңылапчы. Төрөбайга боштондук деп. Эми өлгөн экен. Эл уулдарына боштондук дейт. Какой эл уулдары булар, ай? Ким айттыр ушуларды эл уулдары деп? Эл уулдары 5 жылдан бери эмне талкан салып отурду оозуна? Же соска соруп отуруштубу 5 жылдан бери? Эмне кылып отурду жоңок кеңеште? Эмне маселе чечти? Канча мыйзам жазды булар? Канча мыйзам жазыптыр? Даже билбейсиңер, жазган мыйзамын да билбейсиңер. Айтып бергилечи, канча мыйзамы бар экен Бабановдун, Асылбектин, деги Төрөбай Зулпукаровдун, мына менин акем Бакыт Төрөбаевдин, Тазабектин канча мыйзамы ишке ашыптыр. Силер менен бизге пайдалуу мыйзамы барбы экен? Жазгылачы, пост кылгылачы, айткылачы. Бул мынча мыйзам чыгарды. Сен көрбөй калыпсың, сен вообще жаңылыктан аркада калыпсың. Мына бул эл үчүн ушундай мыйзамдарды жазып койгон деп. Жок. Бул депутаттар, бул акмактар элге мыйзам жазбайт экен. Булар только бизнес, только булар уурдайт экен, только тонойт экен, только элдин канын ичет экен. Элдин канын ичип атканы ушуда. 40%тен кредит берет деген бул эмне деген шумдук? 40%тен кредит берет деген бул эмне деген нерсе туугандар? Бул трагедия, бул беда, бул кайгы. Бул өз элин тирүүлөй эле тозокко апаратат. Бул дүйнөдө элин тозокко салып атат булар. Силер тозоктун кыйынчылыгын, тозоктун азабын силер бул дүйнөдө эле көрүп атасыңар. 40%тен берет деген бул эмне деген нерсе? Себеби билет да бул акмактар дагы. Мажбур алат дейт. Башка айласы жок дейт. Унижден кылып койгон, тупикка такап койгон, башка айла жок. Мамлекет бербейт. Бербейт мамлекет. Туганы да бербейт анча көп акчаны. Туганың бүгүн 10 миңден ашык акча бербейт. Бербейт туганың азыр. Акеңен же үкөңөн сура. Келин балаң же жеңең ошо бир туганыңын канын ичкен бирөө бар, бир ажаан катыны бар. Катыны бердирбейт. Бир туганың берейин деп атышы мүмкүн, бирок ошо ажаан катыны бердирбейт. Биз эмне алар үчүн жашап атпызбы? Тапсын өзү, пускай дейт. Ошондой ажаан катындар бар. Азыр эркектер эркек болбой эле, азыр эркектер катындардын алдында подкаблучник, тряпка болгон заман азырчы. Эркектер эч нерсени чечпей калган. Мына жыйынтык ушул. Эркектерибиз эркектей болбой калды. Анан чыгып бирөөлөр айтат, катындар үйдө эле отурбайбы дейт. А сен көчөгө чыгып кыйкырып айтышың керек эле. Сен көчөдө чыгып ызылдашышың керек эле. Эркек сенин ишиң көчөдө эле же эфирге чыгып, же YouTube'танбы, Facebook'танбы билбейм, айтышың керек эле. Сен айтпай, сен лох болуп, сен көт болуп отуруп алган үчүн анан аялдар да чыгып атат да бир чети. Сен айтышың керек эле. Бул эркектердин иши да, биз айтышыбыз керек. Мына кредитти айталы.
Жана башка бир топ маселелер бар да. Маселе толтура Кыргызстанда. Эч бир маселе чечилген жок, туугандар. Мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан эч бир маселе чечилген жок. Ложь. 30 жылдан бери жалган. 30 жылдан бери жалган. Элди алдоо. Акаев жүрдү 15 жыл Швейцария кылам деп. Эмне Швейцария болдуңарбы? Афганистан болушуна аз калды го. Алда Кудай менен зорго кетти. Болбосо до сих пор каныңарды ичип отурмак. Эмне болду бүгүн? Акаев жооп бердиби? Жоопко тартылдыбы? Акаев дагы деле сенин эсебиңен акча жасап атат. Бийликтен кетсе дагы бүгүн процент алып атат. Бизнестеринин эсебинен. Жаңы бийликтер менен содалашып, алар менен сүйлөшүп, жолун таап алып, бүгүн дагы пайдасын көрүп отурат. Майрам Акаева, Аскар Акаев жана башкалар. Ушундан башташ керек эле. Ушул кишиден Акаев тап келип камаш керек. Не кусайт? Нет. Ага. Итин жетелеп алып, жыргалы эле ушулардыкы. Катыны жөнөттү да бар. Итти сейилдетип кел. Бүгүн майрам булар эс алып атат. 2-2ден 3-төн болуп алып ар кайсы жерде отурушат. Орусияда бүгүн майрам. Акаевди алып келиш керек эле, жоопко тартыш керек эле. Эгер өзгөрүү кылабыз, күнөөлүүлөр жооп берет десе, Бакиевди алып келип жоопко тартыш керек. Сооронбай Жээнбековду жоопко тартыш керек. Бардыгын жоопко тартыш керек, туугандар. Бирин калтырбай, бардыгын жоопко тартыш керек. Баары күнөөлүү. Мына 30 жылдан бери эл башкаргандын баары күнөөлүү. Силер адашасыңар, анан ал таза, анан бул жаман деген болуп, бардыгы күнөөлүү. Бардыгы күнөөлүү бул нерсеге. Ушундай туугандар, көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Бекем ден соолук. Кимде ким халява көрүп аткан болсо, эмне дейм? Ишиңерге ийгилик. Бекем ден соолук каалайм. Башка сөз жок. Эмне дешиңер мүмкүн? Мен комменттерди караган жокмун. Эми комменттерди карап мен аларга реакция кылып, жооп кылам деп дагы нервтенип сөгүнүшүм мүмкүн. Ошон үчүн мен көп комментарийлерди караганым жок. Эгер Бабановду колдойсуңбу, Жээнбековду колдойсуңбу, Зулпукаровду колдойсуңбу, мага десечи, тийип ал, ойнош бол, көтүңдү тосуп бер. Мага десечи, 3-4 катын болуп тийип ал, үйүнө кирип ал, төшөгүңдү салып үйүнө барып жатып ал. Же үйүнө короосуна ит болуп барып, короосун бир бурчун кайтар. Айтып коем, мойнуңа бир жана эмнеле, жана каргы салып мойнуңа ошо короосун бир бурчуна байлап койсун, бети жок акмактар. Энең дурайын, эшектер десе, ууру көпөстөрдү колдогон акмактар десе, ушу колдоочуларынан жок кылыш керек. Мына күнөөкөрлөрдүн колдоочуларынан бери камаш керек. Мына Бабановду колдоп, Асылбекти колдоп, Төрөбаевди колдоп, Зулпукаровду колдоп, дагы кимди колдоп атышат? Акмактар десе. Акаевди колдоп, Атамбаевди колдоп чыгышат. Бардыгы күнөөлүү. Бу акмактардын баары күнөөлүү. Бүт баары күнөөлүү. Бири-биринен айырмасы жок. Ак ит, кара ит, баары ит дейт го. Мына мамлекеттик кызматта жүргөндөрдүн бардыгы күнөөлүү. Баары күнөөлүү бул акмактар. Бул сукалар. Бизди тентитип, биздин ырыскыбызды уурдап, бизди кул кылып, бизди эконом класстагы кул кылган ушул акмактар. Россияга келгендер, силер менен биз эконом класстагы кулбуз. Сенин урмат сыйың жок бул жерде. Сен качан бизнес класстагы кул болосуң? Германияга барып иштесең, Норвегияга барып иштесең, Америкага барып иштесең, сен ошондо гана бизнес класстагы кулдардын катарына киресиң. Ошондо гана сага нормальный мамиле кылат. Өнүккөн өлкөнүн элдери сенин мээнетиңди, сенин адамдык кадырыңды, баркыңды сыйлайт. Мынау нищий баягы мурдагы 15 постсоветский мамлекеттер сени баалабайт, сени сыйлабайт. Бул мамлекет өлгөн 15 республика, Чили өлгөн коррупциялашып. Бийлиги элди момтукет минип алган. Канын ичип койгон элинин. Свобода бербейт булар элге. Элге шарт түзбөйт. Анан келип туруп эле, мен мына эфирди жабайын дедим эле, айткым келди, туугандар, достор, ашчы болбосо айтып кетсем. Анан Америка жаман, анан Америка мындай, Америка тигиндей. Америка жаман болсо эмнеге өнүгүп атат анда? Я, Америка жаман болсо ошо айтып аткандардын балдары, кыздары эмнеге Америкага барып окуп атат анда? Я, Америка жаман болсо эмнеге элдер Америкага барып жашап, ой, блядь, жашоо Америкада турбайбы деп айтып атпайбы? Жашоо Германияда турбайбы деп могу жердеги орустар Германияга барып алып туруп, өзүнүн туулуп өскөн жерине, мекенине түкүрүп атпайбы? Биз кандай мамлекетте жашап жүрдүк экен деп. Мен мына TikTok'тон көп көрөм.
тиги Россиядан көчүп кеткен, Германияга барып жашап калган орустар айтып атпайбы? Ушунча жылдык өмүрүбүздү кордук менен гана өткөрүп жүргөн экенбиз. Германияга келгиле деп айтып атпайбы адамдарга? Жашоо сонун экен деп. Ошо Германия талкаланган, утулган. А бирок немистер айтат экен. Биз уттук дейт экен. А биз мурдагы постсоветский мамлекеттер утулуптур. Биз айтып атабыз да, мен фашисттерди жеңген, мисалы мен чоң атамын бир туугандары келбей калган согуштан, таятамын бир тууган акеси келбей калган согуштан, жана башка мына силердин тууганыңар келбей калган, атаңардын же тиги чоң атаңардын дегеним, же таятаңардын жакын туугандары келбей калган да согуштан, туурабы? Ошентип кан төгүп туруп жеңген да. Фашисттерди жеңгенбиз деп айтып атабыз, бирок ошо фашисттер бүгүн дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн катарында да. Эмнеге биз анда мынау мурдагы 15 республика эмнеге жомоктогудай өнүккөн жокпуз? Эмнеге коррупция, эмнеге воровство, эмнеге уурдайт, эмнеге тонойт, эмнеге элдин канын ичет? Айткылачы. Эмнеге элди момтип муңтат бийлик? Эмнеге эл менен эсептешпейт? Эмнеге элдин проблемасын чечпейт? Эмнеге элге шарт түзбөйт? Иштебеген немистер сени менен мага караганда жакшы жашап атат. Иштебей, иштен айдалып кеткен, сокращение деп коет. Сокращение болуп кеткен немистер $400 евро ал жакта. 400 евродан 1,5 мың еврого чейин алат экен. Иштебей жаткан немис сени менен менден жакшы жашайт экен бир тууган. Ошондой мамлекетти куруп коюшуптур. Ошондой коомчулукту жаратыптыр алар. Урулук жок, коррупция жок. Вообще коррупция деген нерсе жок. Ошо коррупцияны дагы баягы урулук, зулумдук, алдамчылык күчөгөн мурдагы постсоветский өлкөнүн элдери барып ошакка барып алып үйрөтүп атыптыр. Немистер айтып атыптыр. Бuyerка келип дагы мусор кылып атасыңар деп. Өзүңөрдүн өлкөңөрдү булгап мусор кылганыңар аз келгенсип, биздин таза мамлекетти мусор кыласыңар деп, мына мен TikToктон көрүп атам, немистер айтып атат. Орустар перевод кылып берип атат. Баргыла ошакка барып өзүңөрдүн өлкөңөрдү булгабагыла бул жерди деп. Биз фашист деген немистер сүйөт экен өздөрүнүн мамлекеттин жерин. Коррупция деген жок экен. Алардын чиновниктери эл үчүн иштейт экен. Алардын чиновниктери эл менен эле аралашып жүрөт экен. Метродо жүрөт экен кадимкидей эле. Силерге окшой эле карапайым чортоманды метродо каттаган же автобус же билбейм трамвайда жүргөндө эл менен эле аралашып жүрөт экен. Эмнеге биздин, не только биздин мурдагы постсоветтик мамлекеттердин чиновниктери бүт элинен бөлөк жашайт? Байкасаңар, кымбат үйлөрдө атайын буржуй городок бүт ошо чиновник, элдин канын ичкен чиновниктердин үйүн көрүп, ёб твою мать дейсиң да, блядь, кайсы акчага курду, бул каяктан келди мынча акча деген суроо жаралабы? Элдин эсебинен мыйзамсыз байыган, коррупциялык жолдор менен байыган, контрабанда, визятка, уурулук, алдамчылык, ачкөздүк, элди алдоо, ошонун эсебинен байыган. Минген машиналарын карагыла. Мен көрө элекмин велосипед менен жумушка каттаган бир мэрди же бир губернаторду мен көрө элекмин. Же силер көрсөңөр айткылачы, мен ошо губернаторду мактап чыгайын, кайсы райондун кулуну болду экен деп мен ошону пиар кылайынчы Facebookка чыгарып. Мен көрө элекмин бир дагы губернатор тиги велосипед менен жүргөнүн же автобуста жумушка каттап аткан. Эмне үчүн булар сразу эле кымбат машинага отурушат? Эмне үчүн булар сразу эле кымбат үйлөрдө, кымбат квартираларда жашашат? Элитный. Өзүнчө бөлүнүп алат буларчы. Силерден, бизден бөлүнүп алат булар. Өзүнчө бир материк да, башка дүйнө, башка планета болуп чыга келишет. Эмнеге эл менен аралашып жүрбөйт булар? Себеби уурулар булар. Уурдаганын, тоногонун мындай элден жашырып, мындай өзүнчө болуп, бүт ошо айлана чөйрөсүн тосуп алып, жанагы кароолдорду, охрандарды коюп коет. Через охрана кирет, жана буржуй городокчу көрүнгөн итбай, чотпайды киргизбейт. Кимден коркот булар? Бул ууру, бул акмактар. Мына Москвада деле ошондой. Рублевканы карасаңар, бүт олигархтары, бүт чиновниктери, муну мен эмес, муну ошо орустун өздөрүнүн блогерлери жана башка активисттери да айтып атат. Насчет биздин деп атат. Биздин эсебибизден алар уурдап, бизден бөлүнүп, жомоктогудай жашап атат деп атат. Пускай алар өздөрү айта берсин, биз өзүбүздүн проблемабызды айталы. Мына кредиттин үстөгүн түшүр, азайт. Чимкириктер, бул чимкириктер, булар өлүк чимкириктер.
Ай туугандар, ушунчалык акылдуу болсоңор, мен билем кимдир бирөө мага могу жерден таш атып, бок комментарий жазып атышы мүмкүн. Жанагылардын атын атап койбодумбу? Жанагы күнөөкөрлөрдүчү. Бүгүн ушу күнөөкөрлөр эл көзүндө мындай апапакай, периште таза адам болуп көрүнүп атат да, бул акмактарчы. Буларды өмүр бою камаш керек, Акаевден баштап туруп. Эгер надо будет, эгер таза иштебесе, бүгүнкү президент дагы жоопко тартылыш керек. Тартылыш керек, еще как тартылыш керек. Ким укук берди? Ким укук берди буларга келип алып акча жасап, оңунан солунан урдаганга? Мамлекет бул биз, силер менен биз. Анан кээ бирөө айтат, айтканда эмне, сүйлөгөндө эмне деп. Зато что сени сүйлөтпөй, сени тупой кылып келген ушул убакка чейин. Ошо сен тупой болуп, сен унчукпай, сен сүйлөбөй жүрүп, сен тупой болуп, сүйлөбөй, унчукпай, кеңкелес болуп, мынтип оозуңу жаап жүрүп, жыйынтыгы ушул болду. Уурдай берди. А сен бүгүн дагы унчукпай койсоң, бүгүн дагы айтпай койсоң, бүгүн дагы кеңкелес болсоң, эми сенин балдарыңдын, кыздарыңдын келечегин уурдайт. Еще уурдап атат, уурдап койду, дагы уурдайт. Жүрөсүң анан кийин. Балдарыңды, кыздарыңды кулчулукка, эконом класска жий берип, Россияга барып иштейсиң, Казакстанга барып иштейсиң деп. Эконом класстагы кулдар. Орустар признавать этпейт мына жерде. Признавать этпейт сени. Германияга баргын, Америкага баргын, кандай мамиле кылат? Адамдар мындай өтө жакшы ал жерде. Мен мына Америкага барып иштеп келген балдар менен сүйлөшөм. Германияда жашаган анча-мынча Германияга турист болуп барып келген кыргыздар менен сүйлөшөм. Мына Испанияда, Италияда жашаган туугандарым бар. Алар менен сүйлөшсөң айтат, вообще башка дүйнө дейт. Вообще башка дүйнө дейт. Бу биздин мурдагы эле постсоветский мамлекеттер дейт. Элди кордомой, элдин канын ичмей, элдин укугун тебелемей, элге зулумдук кылмай, бул баягы эле ошо постсоветский мамлекеттер экен дейт. Анан эле батыш жаман, анан эле кокуй, гейлер, анан тигилер. Себеби мындай да, батыш жаман дегени баягы эл акылдуу болуп кетпеш керек. Батыштын эли акылдуу да. Силер менен бизге окшоп кемчөнтөй, келесо, караңгы кайдыгер эмес. Алар сурайт, талап кылат. Кылбаса чыгып туруп, бир моментте кетирип коет. Иштеп аткан президентин апарып камап коет. Мына чыгышка келели, мына Южный Кореяны карагыла. Бир заматта чыкты дагы жанагы аял, ким эле жана аты, бир аял президент болчу Түштүк Кореяда. Чыгып туруп, эли ушундай активдүү экен, иштеп аткан президентин апарып каматып таштады. Вот өнүгүү тандагыла, тандоо өзүңөрдүн колуңарда. Же реально өз укугубуз, өз рызкыбыз үчүн күрөшөбүз, же байларга, көпөстөргө кул болуп, шымыбызды же көчүңөрдү тосуп берип, өмүр бою ошентип кул болуп өтүп кетесиңер. Тандоо өзүңөрдүн колуңарда.